Örem спорт клубунда учурда өлкөнүн дүйнөнүн чемпиондору тарбияланып үзүрдө машыгууларын өткөрүшүүдө. Алардын катарында көптөн үмүттөндүргөн грэплинг күрөшүнүн чебери Эржигит Эрали уулу да бар. Эржигит Эрали уулу грэплинг боюнча Чехияда өткөн дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү, Азиянын ачык чемпионатынын күмүш медалынын ээси, грэплинг күрөшүнүн чебери, Өрем спорт клубунун өкүлү. Эржигит 5 жылдан бери грэплинг, jiu-jitsu жаатында үзүрлүү эмгектенип келет. Алдыда грэплинг спорту Олимпиада оюндарынын катарына кирип калса, чемпиондукту багындырам деген максаты бар. Кирип калса, буюрса ошол Олимпиадага чыгып, ошол жактан биринчи местени багынтканга биз аракет кылабыз. Азыр мен алдыга койгон максатым ошол. Таланттуу спортчуну өз атасы Эрали Аскарбек уулу тарбиялап, машыктырып келет. 2019-жылы Чехияда jiu-jitsu түрү боюнча өткөн дүйнө чемпионатында ата-бала биринчи орунду багындырып, дүйнөлүк спортто жаңылык жаратышкан. Дегеле спорттун тарыхында ата-бала бир аренада чемпион болгон учур буга чейин катталган эмес. Балам 69 килограммда күрөштү. Мен 66-та күрөштүм ошол. Да бир Азаматулы Нурбек деген да бир бала окуучум бар. Үчөөбүз бардык эле. Үчөөбүздүн чемпиондору болдук да. 100% эмен көрсөттүк. 100% результаттычы. 20 жылдан ашык өмүрүн спорт тармагына ардаган Эрали Аскарбек уулу учурда Өрем спорт клубунда бир катар чемпиондорду тарбиялап жатат. Өрем спорт клубунда условиясы өтө бийик уровеньдеги условия да биз үчүн ыңгайлуу, өтө ыңгайлуу ошол. Азыр Кыргызстандын балдары грэплинг боюнча күчтүү балдар. Өтө күчтүү балдар көп бизде. Кудай кааласа, дагы ушундай эле демирчилик болуп, ушундай условия болсо, көп жерде багындырганга да кудуретибиз жетет. Атагы алыска кеткен, дүйнөлүк спортту таң калтырган чемпион ата-балага мындан аркы мелдештерде ийгилик каалайбыз. Олимпиаданы багындырып, Кыргызстандын атын алыска угузарына толук ишенебиз.